Assalamu alaikum мекендештер, амансыздарбы? Москванын ызычынан тажап стрессте жүрсөңүздөр, анда мен силерге ушул өзүбүздүн кыргыз мекендештерибиз иштетип жаткан Красногорский жакта дачаны сунуштайм туугандар. Кара, Кыргызстандагы да бир атмосфера. Анан мына өзүңүздөр отун жарып, казанга тамак кылып, ушундай дачада салып кетсеңиздер болот туугандар. Мынакей. Туугандар, ушинтип отун жарып, казанга тамак кылып, эс алып, достор менен, туугандар менен, семья менен эс алсаңыздар болот туугандар. Мына караңыздар, Кыргызстандагы атмосфера туугандар. Азыр полный обзор көрөсүздөр, видеону досторго жөнөтүп коюңуздар. Караңыздар, бул жерде 3 дача бар. Мынол биринчиси оң тарапта, сол тарапта мен жактан. Анан мынол жердеги дача туугандар. Бул жерге деле келсеңиздер болот. Жана оң тарапта дача. Келиңиздер, анда акырындап бүт ичтерин көрсөтөлү туугандар. Бул жерге келип, достор менен токой-покойго чыгат го. Ошонун ордуна бул жакка келип, баягы ичине кирип алып, шашлык пиширип, кадимкидей казандагы окаттардан жесеңиздер болот экен. Өзүңүздөр от жагып, мынол жер азыр биринчи дача, ушул дачага обзор кылалы. Андан кийинки дачаларга барабыз туугандар. Мына келе бересиздер, өзүбүздүн мекендештерибиз азыр иштеп атат. Келгенде эле азыр мен силерге ушул мынол көрүп атасыздар, мына. Бул жерде мынакей. Бул жер эми азыр кышта суугураак. Жазда келип бул жерде отуруп шашлыктан урасыздар. Анан мынол жерде мангалдар да бар экен. Мына туугандар. Кадимки эле айылдагыдай. Мына бул жерде мангалдарды сиздер коюп алып, шашлыктан уруп, олтуруп, анан баня сүйүүчүлөр болсо, келиңиздер. Мынол ичкерге кирип, көрсөтүп коюн силерге баардыгын. Мына, бисмилла. Киресиздер да, ушул жерде буттарды чечип, кире бересиздер. Бул жакта туалеттер бар, ажатканасы. Анан мына киргенде эле коридордо мынакей отура турган жер. Анан мынол жерде колонкалары бүт шаттар бар экен. Баягы ырдайм дегендер үчүн кырып ырдап отура берсеңиз болот. Бул жерде мынакей сүйлөшүп, олтуруп, чай ичип, анан мынол жерде калаган праптаңызга алып келип алып, тамак кылып, смело отура бересиздер туугандар. Баягы эч ким болбойт экен бул жерде. Өзүңүздөрчө жыргап отура бересиздер. Мына полный газдар бар экен. Мынол жерде мынол жакта банясы экен туугандар. Бул жерде мына пар кыласыздар. Пар азыр өчүк. Пар кылып өтүп, бул жактан чыгасыздар дагы. Мынол жака секире бересиздер туугандар. Бул жер бассейн. Мынакей. Бул жер өзүнүн душ экен. Анан үстүндө кыскасы саат 2-де келсеңиздер, этемен 12-де чыгып кетишиңиз керек экен да. 1 сутка дегенде. Бул жакка келип, жата бересиздер, уктап тыйса алып. Бияктарды карайбыз. Мына. Смело. Мынакей. Кыргызстандагыдай. Бул биринчи дачасы туугандар. Анда кеттик анда. Экинчи дачасына дагы обзор кылып келели. Так. Эми мекендештер, кийинки дачаларга баралы. Кааласаңыздар бул дачаны, кааласаңыздар муну, кааласаңыздар тигини алсаңыздар болот. Азыр кийинки үйгө баралы. Мынал жерде тынч да туугандар, өтө тынч. Вообще сон. Мынал дарбазадан секен кирип, эс алып кеткестер. Азыр мына дачага кеттабыз. Ушул дачаны дагы силер үчүн обзор кылып коелу. Мына жерлерге карасаңыздар туугандар, Кыргызстанда элерге эшек-бешек коюп, мал салдарды байлап коет элек го. Ошондой эле бир көрүнүш экен. Анда азыр
Ушул дачага дагы бир обзор кылып коелу. Караңыздар. Эшик мына жагынан, өзүнүн аранына окшойт эле. Эшик турса тештен киребиз да. Так. Мына туугандар, келгенде эле. Ох. Балта салтылам бер айылды эстегендей болтасыңар туугандар. В общем, мына казаны. Казанда жаркоп болсаңыздар болот. Аш, любой нерсе. Каласаңыздар чоң казан. Каласаңыздар мынакей кичине казан. Мына силерге отун. Ана мына жерде шашлык кыла бересиздер. Бул сырты. Мына чөттө да карасаң, мурда мал баккан окшойт берди. Мына жерде сала бересиздер. Бисмилла. Анда içine girelim. Кадимгидей киргенде бул жакта сол тарапта туалет. Мынакей. Бул жерге буттар чечесиздер дагы. Мына. Бул жерде баягы отуруп, аккордеон чертип, гитара чертип, достор менен күлүп жана отуруп, ана мына жакта кадимки эле тамак бүт нерсе кылсаңыздар болот. Бул жерде холодильникте алып келген нерсеңиздерди сактап, полный иштеткен. Бул жакта да караоке бар экен. Биз каяктан кирдик азыр? Жактан кирдик, а? Бассейн могу жакта бар. Мына. Бул жактын баягы пары от менен экен туугандар. Мына жерде баягы чүнөт. Чачып коюп. Анан чоң могу жакка секиресиздер. Өзүбүздүн эле ошол мекендештерибиз иштетип атыптыр да, мекендештер. Баягы Авитодон дача деп бизде барбай эле ушул жакка келсеңиздер болот экен. Анда муну деле комнаталарын көрсөтүп коелу эле турабы? Семейный, урук туугандар менен отуруп, Москванын ызчысынан эс ала тургандар үчүн сонун шарт экен негизи. Анан достор менен өзүнчө. Бул жакта полный. Баягы биринчи дача көрүнөт мен жерден. Ошол туугандар. Бул жакта өзүнчө комната бар экен. Ой. Силерге жактуу туугандар. Жакса келип эс ала бересиздер, кыргыз мекендештерибизге. Урматтуу туугандар, ана мына бесатка экен. Бул жазда да. Азыр биз кышта кирип атабыз, балким жазда көрүп алсаңыздар, ушул жерге келип ичинде эс алып кетсеңиздер да болот экен туугандар. Мына. Анан урматтуу мекендештер, мына жерде площадка бар экен. Волейбол ойносоңуздар болот экен. Топ менен мынакей. Сеткалар тартып коюптур. Бүт шартты түзүптүр да. Өзүбүздүн мекендештерибиз азыр ушул дачаларда иштеп атат. Жана айткандай, Авитоға кирип издебей эле, ушул өзүбүздүн мекендештерибизге пайда болсун, силерге да пайда болсун, келип эс алсаңыздар болот. Өзүбүздүн мекендештерибизди колдоп коелу. Сыртын дагы көрсөтүп коелу видеонун аягында туугандар. Мынакей. Бул жер мына. Машина менен келип, акырын баратын ачып, тототуп кире бересиздер. Ушул түбүндө полный адрестерди, телефон номерлерди калтырып коём мекендештер. Girip, çalıp, сөйлөшө бересиздер. Опа! Аман болуңуздар, бар болуңуздар, туугандарым. Семейный, жол болсун, туугандар менен, жол болсун, достор менен келип эс алып кете бериңиздер. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Эгерде сиз мигрант болсоңуз, анда бул видео сиз үчүн. Регистрацияңыздан
мөөнөтү убактысынан өтүп кеткен болсо, анда сизге границага барып келүү абзел болот. Эгерде сиз ишеничтүү айдоочу таппай жаткан болсоңуз, анда мен сизге көп жылдык тажрыйбасы бар Элдияр агамды сунуштайм. Күн сайын Казакстанга каттайт туугандар. Эч кандай ортомчусуз түз барып, түз алып келет. Ушул телефон нөмерлерге байланышыңыздар, сиздерге ак жол каалайбыз.